Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен килограмм деген түшүнүк менен таанышабыз. Килограмм бул салмактын бирдиги болуп эсептелет. Салмакты өлчөө үчүн бизге тараза жардамга келет. Таразанын ар кандай түрлөрүн кездештирүүгө болот. Тараза менен биз жемиштерди жана башка ар кандай заттардын салмагын өлчөйбүз. Эми бул жерде 2 тарелкалуу таразаны көрүп турабыз. Муну менен иштөө жолдорун карап көрөлүчү. 2 килограмм кошу 2 килограмм алманы өлчөп алуу үчүн экинчи табакка 4 килограмм салмакта даяр алманы тараза ташынын ордуна колдонобуз. Тараза тең салмакта болду. 2 килограмм кошу 2 килограмм баары биригип, бул жерде 4 килограмм алма экен. Бул таразанын башка түрү. Сааттын жебесине окшогон жебе канчаны көрсөтүп турат балдар? Ооба, туура айтасыңар, 2 килограмм. Демек, бул жерде 2 килограмм жемиш бар экен. Ал эми кийинки таразада жебеси канчаны көрсөтүп турат? Ооба, туура таптыңар. 3 килограмм алма бар экен. Балдар, бул таразадагы жемиштердин кайсы биринин салмагы чоң экен? 3 килограмм алма 2 килограмм жемишке караганда көп. Кийинки кадамга өтөбүз. Сандарды чоңоюу иретинде кичинесинен чоңуна карай жаз. Бул жерде сандар башаламан тартипте жайгашкан. Аларды биз кичинесинен чоңуна карай жазабыз. 3 9 10 14 18. Балдар, кийинкисин өзүңөр дал ушундай аткаргыла. Биз кийинки кадамга өтөбүз. Барабардыктарды калыбына келтир. Мында мисалдардын берилиши жазылган. Ал жерде бош орундарга биз керектүү сандарды коюшубуз керек болот. Кана ойлонолучу балдар, кайсы сандарды койсок болот? Бул жерде бизге жардамга бул чымчыгыбыз берилген мисалдардын ачкычын алып келе жатат. Силер ойлонуп баштадыңарбы? Кайсы ачкыч, кайсы мисалдын жообун таап чыгат? Анда биз силер менен чогуу бир мисалды иштеп көрөлү балдар, Бизге бул чымчыгыбыз жардамга келди. Биринчи мисалга 2 санын койсок, 12 саны келип чыгат. Калганын силер дал ушундай кылып иштеп чыккыла. Ал эми биз кийинки кадамга өтөбүз. Ким көбүрөөк барабарсыздыктарды түзөт? Бул жерде дагы балдар бизге мисалдар берилген. Ал эми бош орундарга биз керектүү сандарды жазабыз. 19дан кичине болгон керектүү санды жазышыбыз керек экен. Муну табуу жолдорун билебиз Бизге чымчык. Силер да ушул сыяктуу оюнду ойлоп тапканга аракеттенгиле. Биз таба алабызбы балдар? Анда биз кийинки кадамга өтөбүз. Бул жерде маселе берилген. Маселеде бирок суроо коюлган эмес. Биз өзүбүз суроо койгонго аракет кылабыз. Азат. Bir, 2, 3 квадрат чийген. Ал эми Элиза болсо 1, 2, 3, 4, 5 тегерек чийген. Балдар, бул жерге кандай суроо койсок болот? Суроо: Азат менен Элиза биригип канча фигура чийишти?
Бул жерде кайсы амалды аткарсак болот? Чыгаруу 3 кошуу 5 барабар 8. Жообу Азат менен Элиза биригип 8 фигура чийишти. Силер дагы башкача суроолорду коюп иштесеңер болот. Биз кийинки кадамга өтөбүз. Бунда сүрөттөрдү байкап карайбыз. Башаламан жайгашкан катар номерлерди ирети менен жайгаштырабыз. Биринчиде биз окумуштуунун номер 1 катарда турганын көрүүгө болот. Андан кийин аял затынын номер 4 номерде турганын көрүүгө болот. Андан кийин милиция кызматкери номер 3, өрт өчүргүч кызматкери номер 2, ашпозчу номер 5те турат. Буларды биз катары менен жайгаштырууубуз керек. Силер даярсыңарбы, балдар? Материалды даярдаган Төлөгөнова Махабат, Мамат Раимов.